Fox Media тартуулайт. Садыр Нуркожоевдин уу коргошум менен коронавирусту айыктырам дегени туура эмес экендигин айта алам да. Апамдын уу коргошунун ичүүсүнө Жапаровдордун үй бүлөсүнүн тиешеси бар десем болот. Мен угушумча ошол Садыр Жапаров сизге өзү сунуштап, өзү чакырган дейт. Бул чынбы? Өзү ар бир мага окшогон жаштарга жазып атканда айтчу да, сен келечекте Ангела Меркель болосуң. Мисалы үчүн бизге окшогон оппозициянын артынан күндүр түндүр WhatsApp телефондору менен кошо окуганга алардын мүмкүнчүлүгү жетет дагы. Биздин 36 жараныбыздын өмүрүн алгандарды текшерүүгө алардын мүмкүнчүлүгү жетпейби? Бул эмне деген чабалдык, эмне деген түркөйлүк? Президент деген андай карапайым адамдардын көз карашы менен жашабаш керек. Себеп дегенде анын адашканга кысы жок. Атакан Мадумаров менен белгилүү ырчы Бактыгүл Бадыеванын кантип кызы болуп калышыңыз мүмкүн эле? Бийликке келиш үчүн сөзсүз түрдө мыйзамсыздыкка барышың керек, тартипти бузушуң керек, ыймандан кайтышың керек. Сиз жакшы президент болдуңуз деп Жээнбековду мактап, эптеп эле ошол түрмөдөн чыгып калуу үчүн баягы ар кандай бир ыкмаларга баргандыгы мени ренжитти да. Себеп дегенде бул бийликтин келишинин өзү мыйзамсыз. Салам достор, өзүңүздөр көргөндөй биз бүгүн Москва реканын үстүндө теплоходдо сүзүп бара жаткан кезибиз. Бүгүнкү менин каарманым, маектешим Орозайым Нарматова болмокчу. Орозайым, саламатсызбы? Саламатчылык. Биз сизди эркин журналист, активист жана жаштар коомунун негиздөөчүсү, Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү катары тааныйбыз. Анан көптөн бери сиз билишимче Москва жергесинде окшойсуз да? Себеби Москва көп тарткан блогторуңуздун баардыгы Москва жеринде, анан саламдашканда да салам мекендештер деп баштайсыздар да. Канча жыл болду ушу Москвада жүргөнүңүзгө, эмне иш кыласыз? Адаттагыдай эле саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Рахмат сизге. Абдан жакшы маектердин бири болуп атат. Москвада бир сонун бир долбоор баштаптырсыз. Кудайым ийгиликтерди берсин, ушундай ийгиликтүү болсун. Ошол жерде баягы бүт мекендештердин үнүн Кыргызстанга, дүйнө жүзүнө жеткире турган сиздин YouTube канал болсун деген тилектемин. Жеке өзүм тууралуу айтсам, эми Facebook досторум, Instagramдагылар баары эле кабардар болуш керек. Ошентсе да сиздин аудиторияңызга айта кетчү болсом, Москвага 2011-жылы келгенмин. Бул жакта окугандын. Ошондон бери бир 10 жыл болуп калыптыр. Өмүрүмдүн ушул 10 жылдык убактысы Москвада өтүп атат. Бул жерде азыр жеке ишкерлик менен алектенем. Орозайым, сиз 2014-жылдан 2018-жылга чейин Мекенчил партиясында иштепсиз да? Ошол учурда көп эле иштерди кылсаңыз керек. Негизи эле ошол Мекенчил партиясына кантип барып калгансыз? Мен угушумча ошол Садыр Жапаров сизге өзү сунуштап, өзү чакырган дейт. Ушул чынбы? 2014-жылы Садыр Нуркожоевич ушул Европада экен. Анан Facebook социалдык тармагында аябай жаштар жанагы Атамбаевдин мезгилинде тезек пром акциясы деп, анан ар кандай бир акцияларга чыгып, Шералынын чокою деп, ушул Атамбаевдин туура эмес кылган жумуштарын баса белгилеп айтып жүргөндө, ошол активисттерди колдоп, биз да Facebook'тан жаңы эле ушул өзүбүздүн позициябызды бекемдеп ошол жерде айтып аткан кезибизде Садыр Нуркожоевич мага окшогон жаштардын баарына эле жазган да. Мен жаштар менен келечекте ушул партия курап 2015-жылкы келерки парламенттик шайлоого баруу максатым бар. Менин айланама келип топтолгула, эски саясатчылардан чарчадым. Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн ушул билимдүү, таза жаштар керек деген ушундай бир кептери менен көпчүлүк жаштарды чакырган. Ошолордун катарында мен да бар болчумун.
Facebook социалдык баракчасында жазган. Өзү деле айтып жүрбөйбү, мен WhatsApp группаларынын администратору болчумун, Одноклассникиде жазчумун деп. Анан азыркы Садыр Жапаровдун 80% колдоочулары ушул социалдык тармактардан чогулган болуш керек деп айтат элем. Демек өзү дагы айтып атпайбы, ошо абакта жатып дагы WhatsApp группалар менен, Facebook'ta группалар менен иштедим депчи. Демек бул чын экен да. Ооба, себеп дегенде WhatsApp группаларынын администратору өзү болчу. Өзү бир 10го жакын группаны, эң активдүү группаны түзүп туруп, бизге окшогон эң активисттерди өзү менен кошо администратор коюп, анан ошол жерде кадимкидей эле элдерге ошо өзүнүн саясатын даават кылчу да. Ошо сизге жазганда, биринчи жазганда ал убакта депутат болчу да. Жок, ал мезгилде куугунтукта жүргөн болчу Европада. Үй бүлөсү менен Европада жүргөн болчу. Ооба, үй бүлөсү менен. Сизге эмне деп жазды? Мен партия түзүп атам, жаңы партия түзүп атам деди, ошондо кандай деди? Кандай кабыл алдыңыз жазганда эле? Мага жазганда карындашым, сенин ушул Facebook'та жазып аткан пикирлериңе кошуламын. Менин жакында ушул деги эле 2010-жылы ачып койгон Мекенчил деген партиям бар. Ошого келип кошул, ошол партиянын тең төрайымы катарында буйруса мындай иш алып барсаң болот деп ушинтип айткан. Ал кезде мен Ошто элем. Ошто жашап, ошол жерде биз дагы ушул маалыматтык агенттик ачып, ошол жерде жаштар менен биргеликте ушул жаштар коому активдүү иштеп жаткан элек да. Анан ошондо жазганда мен аябай таң калганмын. Бул депутатпы же кандай киши деп ата-энемден сурап, анан ата-энем апам ошол Кыргызстанда активдүү саясатка катышып жүргөн үчүн Кумтөр маселесинде тааныйт экен. Анан жакшы эле киши, колдосоң болот деген сунушун айткандыктан, жанагы кыргыздын ит аягынан бери алтындан болот деген аябай бир жакшы сөздөрүнө биз дагы баягы жаш, байоо, аруу сезимдер менен кыргыздын ит аягынан бери алтындан болсо, ушундай киши президент болсо эмнеси жаман деп бир кандай десем, саясаттын жакшы жаманын билбей туруп, жакшы ой тилек максаттар менен кошулгандыгыбыз чын. Мен таң калганмын. Анан бир четинен бизге окшогон жаштарга ушундай бир депутат болуп иштеп кеткендердин жазганы мотивация берген. Өзү ар бир мага окшогон жаштарга жазып атканда айтчу да, сен келечекте Ангела Меркель болосуң, сен келечекте ошо Индира Ганди болосуң. Сизге ошентип жазган? Ошентип айтып жүрчү да. Жок, көптөгөн жаштарга ошентип мотивация берчү да. Ошон сиз да барсыз. Анын ичинде мен да бармын. Анан ушунда позицияңдан кайтпагын, чындык үчүн күрөшө бергиниң деп ушинтип айтат эле да. Бирок сиз акыркы учурларда, акыркы жылдар дейинчи, Мекенчил партиясынан кетип, Бүтүн Кыргызстан партиясына кошулдуңуз. Бунун себеби эмне болду? Бунун себеби мен ойлогон баягы элим, жерим деген Садыр Жапаров камалгандан кийин абдан көп кыйынчылыкты көрдү. Аны моюнга алыш керек. Садыр Жапаровдун бир мындай мактап айта турган сапаты коркпойт да, бир нерседен коркпойт, алдыга койгон максатына жетем десе жетет да. Ошол сапатын сыйлагандыгыбыз үчүн бул Кумтөрдүн түбүнө жетет. Ушундай Кыргызстандын кен байлыктарын Кыргызстанга гана иштешине ушундай бир жол ачат деген үмүттөр менен колдогонбуз. Бирок өзү каршы чыгып жүргөн, өзү ушундай катуу сындап жүргөн Атамбаевдин мураскеринен ырайым сурап, сиз жакшы президент болдуңуз деп Жээнбековду мактап, эптеп эле ошол түрмөдөн чыгып калуу үчүн баягы ар кандай бир ыкмаларга баргандыгы мени эренжитти да. Анан ошондо эле баягы колдоочулардын көпчүлүгүнө Мекенчил партиясы Сооронбай Жээнбековду колдосун деп айтып, анан партиянын ичинде жалгыз өзү чечим чыгарып калгандыгы мага окшогон колдоочуларына жакпай чыгып кетүүгө түрткү болду. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби ошол Садыр Жапаров көтөрүп келаткан идея, ошол кандай десем,
ошол уран бүтүн Кыргызстанда деле ошол эле уран болгону партиялар менен гана айырмачылыгы бар болчу. Анан Садыр Жапаров өзү Жээнбековдон кечирим сурап атса, анын партиялаштын бар жогу кечирим сураш керек дегенди түшүндүрбөйт да. Ошондуктан жок, биз азыр Жээнбековдун жүргүзгөн саясатына, Атамбаевдин саясатына макул эмеспиз деген позициябызда бекем туруп, бүтүн Кыргызстанга келишибизге чоң бир себепчи болду да. Кече мынакей улуу жеңиштин 76 жылдыгы белгиленди, Москвада кызуу белгиленди. Бирок ага биздин Садыр Жапаров президентибиз чакырылбаптыр да. Буну сиз кандай түшүндүрө элеңиз? Пандемияга байланыштуу болду же булардын саясий мамилеси туура келбей атабы азыркы учурда? Расмий тарабынан айтсак, Садыр Жапаровдон тышкары башка президенттер деле катышкан жок. Эми Эмомали Рахмон менен жетелешип келип атканын көрдүк. Ооба. Эммануэль деп дагы лакап ат коюп коюшпадыбы? Негизинен эле Кремль тарабынан эмес, деги эле ушул өнүккөн, акыл эстүү, баягы өздөрүнүн орду бар көпчүлүк мамлекеттердин арасында Кыргызстан изоляцияда калып калат деп биздин белдүү эр азаматтарыбыз президенттик шайлоодо байма-бай кайталап айтып атты да. Азыркы бийлик келчү болсо, Кыргызстан изоляцияда калып калат. Анда биздин Кыргызстан мамлекетин ушу бийлигин айынан тоготпой калат. Себеп дегенде бул бийликтин келишинин өзү мыйзамсыз. Өзү келип эле чү дегенде эле мыйзамсыз аракеттерге барып атат. Өзүнүн партиялаштарын дайындоосу боюнча, шайлоону өткөрүүсү боюнча, президент болуп шайлануусу боюнча ушул жерде чоң суроо жараткандын айынан дагы көпчүлүк мамлекеттер кече Баткен окуясынан кийин деле байкасак болот да, биздин бийликти дейбизби, мамлекетибизди дейбизби тоготпой жаткан. Биздин мамлекетти тоготуш үчүн акыл эстүү бир баягы ар кайсы бийликтин тепкичтерин, баскычтарын басып өткөн тажрыйбалуу бийлик келсе, балким биздин мамлекетибиз тең ата сүйлөшө алмак. Садыр Жапаров чү дегенде эле биринчи сапарын Орусияга жасап, бул жерге келгенде эле Путинге кылыч белекке бергени деле туура эмес болуп калды да. Же саясий кеңешчилери жанында жүргөн ушул аны курчап алган топтор ушундай атайын ушундай кадамдарга түртүп атабы, же Садыр Жапаров чын эле бийликти эптей албагандай, баягы деңгээли жетпей атабы? Аны эл баасын бериш керек го дейм да. Балким бул сөзүмөн кийин абдан көп бир ачуу сындарды айтаттыр. Бирок өздөрү деле логикага таянып, ой жүгүртүп көрсө болот да. Ошол эле учурда Камчыбек Ташиев мынакей кече Баткен окуясынан кийин тажик тарап менен жолукканда кечирим сурады да, видео жүрөт. Ушул көпчүлүгүнө түшүнүксүз абалды жаратты да. Сиз эмне деп ойлойт элеңиз? Кандай ойлодуңуз? Эмне үчүн кечирим сурашы мүмкүн эле? Бул боюнча ошол УКМК расмий билдирүү таратты. Бул монтаждалган депчи. Бирок кайсы жеринде кантип кечирим сурабасын, баары бир кечирим сураган сөзү бар болуп атпайбы ал жердечи? Бул кечирим сурагандан мурда Камчыбек Ташиев өзүнүн улутуна, өзүнүн жердештерине, кыргызстандыктарга сенин тилиңди жулуп алам дегенге батын аттагы, өзүнүн баласындай балдарды, кызындай кыздарды өлтүрүп аткан баскынчылардан кечирим сурайбы деген улуттук ар намыс козголот да. Мен кыз бала болсом дагы ошол жерде ушунчалык налат айтып турдум. Эмне себептен? Себеп дегенде сөзүнүн башында эле айтып атпайбы? Тажик тарап бизге кол салышын биз билгенбиз деп атат да. Билип турсаң 36 өмүрдү сактап калуу мүмкүн беле? Мисалы үчүн бизге окшогон оппозициянын артынан күндүр түндүр WhatsApp телефондору менен кошо окуганга алардын мүмкүнчүлүгү жетет дагы. Биздин 36 жараныбыздын өмүрүн алгандарды текшерүүгө алардын мүмкүнчүлүгү жетпейби? Бул эмне деген чабалдык, эмне деген түркөйлүк? Же ал үчүн кыргыз журтташтар, биздин мекендештер
кандай десем, бир мааниге ээ эмеспи деген ушундай ачуу суроолор жаралат. Кечирим сураганы дагы билип туруп биздин мекендештерге жок дегенде, ошол жерден көчүрүп койбогону дагы, биздин башыбызды жер каратып койгону дагы бул тарых алдында чоң жоопкерчиликке тартылат деп эсептейм да. Анткени кылым бою кечирилгис катачылык болуп калды. Мынакей кечээкү октябрь окуясы, Баткен окуясы ушулга бир убакыт келеби? Бир жоопкерчилик мойнуна алып, жооп бере турган учур келеби? Сөзсүз түрдө келет. Кыргызстанда баягы үйрөнүп калышты да, мыйзамсыздыктын артына мыйзамсыздык жарата бергеничи. Дайым биздин партиянын лидерине, биздин партиянын мүчөлөрүнө айта берет да, силер ыйман, мыйзам, тартип дей бересиңер. Эмне себептен деп. Азыркы бийликте отурушунун бирден бир себеби бул мыйзамсыздык жол менен келгендиги болуп атат да. Бийликке келиш үчүн сөзсүз түрдө мыйзамсыздыкка барышың керек, тартипти бузушуң керек, ыймандан кайтышың керек деген принциптерди карманып калышты көпчүлүк жаштар. Ал туура эмес. Анткени ошол мыйзамсыз келгендин артынан мамлекет, биздин жарандар жабыр тартып атат ал жерде. Буга эл күнөөлүү эмес. Ошондуктан сөзсүз түрдө мыйзамдуу бийлик келгенде Октябрь окуясына дейбизби, Баткен окуясына дейбизби, баарына жооп беришет. Эмне үчүн Садыр Жапаровдун кылган иштерине ичиңиз чыкпайт, үчүн Ташилдин кылган иштерине ичиңиз чыкпайт, көп сындайсыз. Бир учурдагы сиздин партиялаштарыңыз, мындайча айткандачы, азыр тескерисинче мындай колдоо көрсөтүп, жакшы сөз айтсаңыз болбойбу? Же чындыгында эле ичиңиз чыкпай атабы? Садыр Жапаровдун эгерде өзү айткандай эле Кумтөрдү дүйнөлүк соттон утуп алып, 3,5 миллиард долларды Кыргызстанга өткөрүп, биздин экологиябызды тазалатып, Кытайдан карызды төлөп, өзү айткандай эле жер үй, иштен берди, баш болгон көпчүлүк алтын кендерди Кыргыздын пайдасына иштетип койчу болсо, биринчилерден болуп мен кол чапмакмын. Мына мен Садыр Жапаровду ушун үчүн колдогонмун деп айтмакмын. Бирок тилекке каршы чү дегенде эле барып, өзүнүн позициясына өзү каршы туруп, мен эмес, Садыр Жапаров мен эмес, өзүнө өзү каршы туруп атпайбы? Мурдакы Садыр азыркы Садырга каршы да. Себептен де өзү айткан, жер үй алтын кенинин ушул Кыргызстанга 1% да үлүшү жок депчи. Элестетиңиз, Кыргызстанга алар болгону налог төлөйт, бирок Кыргызстандын өзүнүн 1% үлүшү жок. Ал мына орусиялык олигархтардын чөнтөгүнө кетип атат. Кумтөрдөн кийинки эле эң биз кандай десем, сыймыктанчу кен байлыктардын бири жер үй болчу да. Өзү барып лентасын кесип ачып берип атпайбы? Анан кантип аны кубаттайм? Угор кошун менен коронавирусту дарылайм деп атса, казинону адал деп атса, мен билбейм, бир акыл эстүү, бир мурдакы Садыр Жапаров өзү деле азыркы Садыр Жапаровду колдой албайт болуш керек эле. Колдобойт болуш керек. Угор кошун деп калдыңыз, ошол угор кошундун тундурмасы менен коронавирусту дарыласа болот деп, бирок акыркы учурда андан каза болгон бейтаптар дагы пайда болду. Анан сиз дагы ушул боюнча билдирүү жазсыз. Менин апам дагы бир убакта ушул угор кошундун тундурмасын ичкен депчи. Ошол окуяга токтолуп өтсөңүз. Апамдын угор кошун ичүүсүнө Жапаровдардын үй бүлөсүнүн тиешеси бар десем болот. Эми бул чындыгында мен жашырып Садыр Нуркожоевичтин бир тууган эниси үйүнө конокко чакырып калды. Анан биз барып сүйлөшүп отуруп калганда, ал мезгилде мен апам рак илдетине кабылып ооруп аткан эле да. Анан биз бул жакта Москвада эң күчтүү деген медицинага аракет кылып айыктырганга ушундай бир күрөштүк. Эми тилекке каршы Кудайымдын маңдайга жазган экен. Ошол ооруну айыктыруу үчүн биз медицинадан дава таба албай, анан элдик ыкмаларга өткөнгө аракет кылып, анан ушундай бир угор кошун боюнча угуп калган элек.
Анан ошо Садыр Нуркожоевдун инеси айтып калды, менин атам деди. Садыр Жапаровдун атасы Нуркожо ажы кезинде ушул уу коргошунду ичип жакшы болгон, аны ичкен адам абдан бир обочо бир кароодо болуш керек, суук тийбеш керек, тумоо болуп оорубаш керек, күчтүү тамактарды жеш керек, абдан абайлап ичиш керек деп кеңеш берген да. Апама дагы биз 1,5 айдай ичирдик. Бирок кийин биз бул жактагы кайра эле Москвага келип оорусу оорлошуп кетти да. Москвага келип айтканда врачтар айтты да, туура эмес кылдыңар депчи. Эгерде рак илдетин ушундай ыкма менен айыктырчу болсо 30-40 жылдап илим жактаган профессорлор, канчалаган медицина кызматкерлери айыктырып койбойт беле. Биз деле ушул илим жактайбыз, адамдардын өмүрүн сактап калганга аракет кылабыз. Мындай өз алдынча жасай берген болбойт деп кайра бул жерден дарыланып баштады да апамчы. Мен өзүмдүн жон терим менен сезген инсан катарында, ошону баштан өткөргөн адам катарында Садыр Нуркожоевдун уу коргошум менен коронавирусту айыктырам дегени туура эмес экендигин айта алам да. Балким аруу тилек менен, чын ниет менен элдерди айыктырсак болот деп айтып аткандыр. Бирок ал туура эмес. Президент деген андай карапайым адамдардын көз карашы менен жашабаш керек. Себеп дегенде анын адашканга акысы жок. Оразайым, эми бул суроо көпчүлүктүн күтүп жаткан суроосу болушу мүмкүн да, бүйүрүн кызыткан. Себеби фейктер дагы бир жака Адахан Мадумаровдун, бир жака Бактыгүл Бадыеванын сүрөтүн коюп туруп, бул Оразайым экөөнүн кызы деген видео таратышты. Бул фейк маалыматка сиз өзүңүз кандай жооп берер элеңиз? Адахан Мадумаров менен белгилүү ырчы Бактыгүл Бадыеванын кантип кызы болуп калышыңыз мүмкүн эле? Бул акылга сыйбаган, логикага туура келбеген, өтө кандай десем, маданиятсыз дейбизби, акылсыз фейк да. Аны билбейм, баягы бир жеринде талмасы бар адамдар эле ошентип жазбаса анда. Өзүңүз көрдүңүз ал маалыматты? Ал нерсеге мен акыл даражам жетпейт болуш керек, андай нерсени ойлоп таап жазгандаргачы. Анан дагы Адахан Мадумаровдун көңүлдөшү деп дагы чыгарышты кийинкисинде. Ошону жазгандар өздөрүнүн атасы менен, таятасы менен, чоң атасы менен көңүлдөш болгон адамдар болсо керек деп ойлойм да. Ушундай булганыч, жийиркеничтүү, ушунчалык бир мен ал нерсеге жогоруда айткандай эле акыл даражам жетпейт ал нерсеге. Мен чоң атамдай киши менен болгондо да балалуу, чакалуу, мага ата болчу кишиге ушинтип чаптап аткан Садыр Жапаровдун тарапташтары дейбизби, же болбосо өздөрүнчө эле баягы отуруп алып жомокторду токуп чыгарган дейбизби, же бир тууганыңардын этин азыраак жегилечи дейт элем да. Маегибиздин аягында ошол өзүңүз жөнүндө дагы кыскача маалымат уккум келип атат да. Кайсы жердин кызы болосуз, анан кайсыл окуу жайды аяктадыңыз эле? Мен Кыргызстандын кызымын. Өзгөн районунун тургунумун десем жарашат. Кыргыз жаранымын. Москвада бухучет деп коет, бухгалтерский учет. Ушул кесиптин ээсин алганмын ушул жерде. Бүткүл ушул махабатыбызды, Кыргызстандын жаркын келечегине арнайбыз деген аруу тилектерибиз бар. Жөнөкөй эле таксист эмесмин, бирок такси деп айтышабы? Такси айдайт, бул таксист окшойт деп дагы ушинтип айтып калышат. Таксист болсом жакшы болмок, бирок ал өнөр менин колумдан келбегендиктен жөн эле ишкерлик менен алектенем. Ошол. Жакшы. Алдыдагы пландарыңыз кандай? Мекенге кайтып барайын деген ойлоруңуз барбы? Ооба. Студенттик кездеримде ушул азыр келатып көрдүңүз го.
тетиги Октябрьский метродон 33К деген автобус жүрчү да, ошол жерге отуруп алып, ошол автобустун ичине отуруп алып, аябай терезеден жамгыр жаап аткан, нөшөрлөп жаап атканын көрүп, анан Керим Тураповдун Туулган жер деген ырын наушник менен угуп көзүмдөн жаш төгүлчү да, кызыл аянтты айланып келчү да, ошол өтүп баратканда. Кыргызстаныма качан барам, качан апам жапкан нанды жейм, качан ушул мамлекетимде өзүмдүн ушул эркин жаран экендигимди сезип, жон терим менен туюп, ушинтип жүрөм деген аябай бир максаттарым бар эле. Жүрүп да келдим Кыргызстанда. Азыр деле ошол дал 10 жыл мурдагыдай эле сагыныч, кусалык каптайт. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда азыр менин бир гана атам бар, жакындарым бар. Бир тууган эжем, агам бул жакта болгон үчүн ал жакка барсам деле эмнегедир жалгызсырай берем да. Мен бир гана мен эмес, менин бир туугандарым, мен сыяктуу курбу курдаштарым, бүткүл менин мекендештерим Кыргызстанга барып, азыр Москвада сиз экөөбүз жүргөндө дем алып, Кыргызстандын керемет бир табиаттын койнунда эс алып, ушундай жумуш орундары менен камсыз болуп, Кыргызстанда ушинтип саякаттап жүргөн жарандардын катарында болгум келет. Мен ойлойм, жакын арада барам го депчи.